Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу дүйнө жүзүнөн көрүп жаткан мусулман бир туугандар, амансыздарбы? Тойгонбаев Замирбек агабыз Кадамжай районунун тургуну 2 жылдан ашуун мына опкол менен жабыр тартып келеткен агабызды мына декабрь айында 2023 тартып кеткен элек. Буйруса агабызга 600 миңден ашуун акча чогулуп, bir-iki жолу химиотерапия алып, азыркы учурда агабыздын абалы бир аз жакшыра түшүптүр. Көңүл айтабыз, биздин жамаат каналдын атынан жеңекебиз кайтчу болуп кеттир. Чындыгында угуп аябай жанагы болдук. Чындыгында өмүр кыска экен, мына ушундай карасаңыз. Ошол келгенде жеңекебиз аябай эмоционалдуу түрдө сүйлөп берген эле, видеого чейин дагы ошол коштошуп жатканда ушул жолдошум сакайып кетсе экен депчи, иштен ишке шашкан ушундай жеңебиз бар эле. Куран окуп жана кылдык. Азырда болсо ушул бир аз жардам керек болуп атат агабызга. Агабыз менен кененирээк сүйлөшүп амандашалык. Ассаламу алейкум Замир аке. Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Бизди аябагандай көп бир туугандар көрүп турат. Бунун бардыгы көңүл кош карабаган менин мекендештерим. Биз чыгарган роликтерге эч качан кайдыгер карашкан эмес менин бир туугандарым да. Ошол 100 рубль болобу, 50 рубль болобу, ар дайым поддержкада жардам берип, жана кылып келебиз. Эли менен амандашып кенен сүйлөй бересиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ушул рахмат мага жардам бергениңиздерге. Баары алдында ага. 83-жыл болот экен агабыз. Буйруса баары жакшы болот. Ушул эл катары иштеймин, үй бүлөм багайын. Ушул үй алайын, бала чагамды эч нерседен кем кылбайын деп иштеген келген экен да. Булар дагы ошо биз катары эле туугандар. Ушинтип ооруга чалдыгып, агабыз азыркы учурда бир аз кыйналып турат экен. Ошого бир кичине 5-10 сомдон тыйындан жардам берсек, көңүл кош карабасак, мисалы 10 миң, 15 миң адам көрсө эле бир 100 рубльден таштаган болсок, эсептеп көрүңүздөр канча рубль акча болот. Чыгарган роликтерге эле 50 рубль, 100 рубльден берген болсок, ошол адамга тоодой сүйүнүч, ошончо жардам да, ошончо акчаны топтоп берип атабыз. Баарыңыздан Аллах ыраазы болгон болсун. Ага азыркы учурда канча акча керек болуп атат, канча операция бар алдыда, ошолор боюнча айтып бериңичи. 5 жол алыш керек экен да. Химиотерапияны. Канчадан түшүп атат эми сизге? 150 миң деген 125 миң бир. Биз ошол кышында келгенде аябай оор акыбалда элеңиз да, чындыгындачы. Мынете жеңекебиздин ары бери жылдырганда эле жанагы аябай кыйналат элеңиз да. Азыр жакшы балдак менен басып калыпсыз. Балдак менен кичине басам. Бул да болсо ошол элибиздин кылган дуасынан мынакей. Рахмат кыргыз элиме, рахмат досторума, туугандарыма. Кимде ким жардам берсе, бардыгыга ыраазычылык билдирем. Жеңекебиз өткөндөн кийин сизди караганга досторуңуз менен сүйлөштүм мен. Досторум келип турат, туугандарым келип турат. Күн биринде. Күндө күн алыс достору алмак келип карайт экен да. Дос деген мына ушундай болот. Туугандык деген ушундай күндө турса жакшы дагы. Караң, туугандык бар экен, ушунчалык колдон келишинче топтоп берип аттыр. Кудай кааласа дагында болсо көңүл кош карабайбыз биз. Биз ошол аягына чейин, сиз жүгүрүп кеткенге чейин, ошол опколуңуз чогулганга чейин биз ошол жерде кызмат кылууга даярбыз. Эл көп түкүрсө көл болот, сиз жалгыз эмессиз. Сиз ошол Кадамжай коомуна дагы ыраазычылык билдиребиз. Дагында болсо акырына чейин ошол айына бир 50 рубльдан болсо дагы бир жана кылып топтоп берип турсак аябай жакшы болот туугандар. Мындай агаларыбызды көңүл кош карабайлык. Ушул жерде өзүңүз квартира снимать этип, жакшы бул жагын болсо кичине эптеп атыпсыздарсыз да. Бул да болсо өзүңүздү жоготпогондугуңуздан дагы чындыгындачы. Кээ бир адамдарды билебиз да. Ушул акыбал ушундай келип калды деп эле өзүн жоготпогондор бар да. Кудайга шүгүр. Тоодой жүрөгүңүз бар экен. Кудай таала шифасын берген болсун. Сиздин Сбербанкыңызды коюп койдук. Не деп чыгат Сбербанктан? Замирбек. Ага ушул кичине болсо дагы жанагы бир нерсе жанагы канга көмбөдүңүз ага. Ошол ден соолук берсин. Ушул кызыңыздын баксына бар болуңуз. Ушул тойлоруна баралык менен мисалы буйруса, жүгүрүп аттай болуп кетиңиз ага. Ушул бизди көрүп аткан акча которгон бир туугандарга бир дуа кыла алганда ага кең.
Мен ушул кимде ким жардам берген болсо, мага жардам берген болсо рахматымды айтам. Бардыгы ушу үй бүлөлүк убакыт. Рахмат силерге да. Сен жөн көпүрө боло бер атабызда. Ишениңиз керек. Кылган ыхсандарыңыздарды баарын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Эми биз колдон келишинче 10-15 күндө бир чалдырып берүүгө аракет кылып атабыз негизи кайрымдуулук роликтердичи. Ошого кайрымдуулук роликтер боюнча кайрыла турчу менин мекендештерим биз жазганда түшүнүү менен кабыл аласыздар. Биз мындай роликтерди акчага татпайбыз. Ачыгын айтайын, Кудай сөздө күбө. Ошого күндүгө акча сурап чыгуудан бул туура келбей калат экен. Ошого 10-15 күндө бир чыгарайлык, бирок баскан жолубуздан чөп чыга турган болсун дейбиз да. Ошого 100 рубль болобу, 50 рубль болобу себеп болуп калалык. Кичине болсо да көп түкүрсө көп болот айтканда эле 50 рубльден эле бир 15 миң, 20 миң адам чыган болсо бир канча деген сумма да. Ошого эч качан көңүл кош карабайлык. Лайк басып, эгер кимдир бирөөнүн шарты жок болсо, бирөө башка бирөөдө шарт болуп калар, ошого группалар менен бөлүшүп кабыл жаза кетелик. Ден соолугуңуз берсин анда. Көрүшкөнчө канал каттала кетесиздер. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.